Малдын башын каттоо боюнча мыйзам долбоору 1,5 жыл мурда кабыл алынган. Ал кезде буга даярдык көрүүгө дээрлик 1 жыл убакыт берилген эле. Бирок үлгүрбөй калгандыктан дагы убакыт берилип, ал мөөнөт дагы аяктады. Мыйзамдын аткарылышы боюнча парламенттеги тармактык комитетте маалымат берүүчү өкмөт мүчөлөрү бул иретте толук даярданбай келишкен. Биркаларды сатып алуу боюнча ушул күнгө чейин бир чечимге келише элек. Ал эми долбоорду ишке ашыруу үчүн сатылып алынчу жабдуунун баасы 3 эсе кымбат көрсөтүлгөндүктөн Казакстан тарап каражат бөлүп берүүдөн баш тартып жатыптыр. Могу берген расчет бери жагы 3 эсе кымбат коюлган расчет. Эми бул мектептин окуучусу көрүп туруп күлөт. Бул расчеттор мүмкүн техникалык, ошо техниканы ала турган болсок 2005-жылы актуалдуу болгондур. Бирок ошол эле ноутбуктарды алла $900 деп 900 миңге алып атышат. Бул эски ноутбуктарлардын параметрлерин берип, азыркы бааны коюп атышат да. Ошондуктан сөзсүз түрдө муну текшериш керек. Бул кандай тендер болгон, ким өткөргөн, кимдер катышкан, анткени биякта ошол жарым жыл мурда бизге казактар айткан нерсе азыр башталып атат. Буга чейин малды идентификациялоо үчүн каражатты Польша өкмөтү бөлүп бермей болуп, алар менен сүйлөшүүлөр жүрүп, биздин парламентте ратификацияланган. Бирок акча берерге келгенде Кыргыз өкмөтү алардын сунушу өлкөнүн кызыкчылыгына туура келбейт деген жүйө менен ал каражаттан баш тарткан. Эске салсак, Польшадан $40 миллион бөлүнүп, анын 16 миллиону малды идентификациялоого, 22 миллиону техниканы лизингге алууга, ал эми 2 миллиону лаборатория курууга кетмек. Польша тарабынан алар өзлөрүнүн догмасын коюп атат. Биздин гана техниканы алышыңар керек, ал бүт бардык техниканын бардыгы абдан жана технология процесстердин бардыгы кымбат болуп атат. Бул каражаттан баш тарткан соң өкмөт Россия жана Казакстандан бизге ыңгайлуу шарттарда каражат берилет деп фермерлерди жооткотуп жүргөн. Россия 7,5 миллион бөлүп берүүгө макулдугун берип, анын 2 миллион 300 миңи келип түштү. Ал каражатка алынган электрондук жабдуулардын сапатында да, баасында да күмөн бар. Эң кызыгы, аны да Айыл чарба министрлиги эмес, Транспорт министрлиги сатып алганы суроо жаратты. Ал эми каражаттын жарымына биздин адистерди окутуу иштери жүргүзүлүп жатыптыр. Бул окутуудагы аябагандай чоң нерсе, анткени себеби ошо бардык жердеги региондордогу приваттный службанын ветеринарларын, зоотехниктерин болуп, ошолорду биз чогултуп 2500-кө чакол, эгер 1,5 деп эсептеп атабыз, бирок ошолорду окутабыз. Окутуулардын баары бүткөндөн кийин жана алынган эгерде бир орган определяция этип калса, ошол органга бүт бардыгы өткөрүлүп берилет. Ошо өткөрүлүп берилгенден ошо ишти алып барат. Минтип Россия менен Казакстандын койгон шарттарын аткара албагандыктан учурда малды идентификациялоо боюнча мыйзамдын аткарылышы ара жолдо турат. Мындан улам депутаттар башкалардын көзүн карабай, бюджеттен эле каражат бөлөлү деген сунушун айтты. Мыйзамдын качан ишке ашаары тууралуу Айыл чарба министрлиги өзү да так жооп айта алган жок. Комитет мүчөлөрү өкмөт өкүлдөрүнүн отчетуна канааттанган жок. Эгер эмки жыйынга да минтип даярдыксыз келсе, кызматты бошотуп, орунду иштей турган кадрларга бергиле деген талап айтылды. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешев, НТС.